Саламатсызбы? Дагы мен атым Мухаммед, Донус компаниясынын сатуу бөлүмүнүн жетекчиси боломун. Жана бүгүнкү видеобузда силерге эшиктердин үстү покрытиялары жана үстү каптамалары боюнча силерге маалымат берип өтөбүз. Себеби азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, ар бир нерсени оригинал жана подоригинал же болбосо эң арзан варианттары болуп калат. Албетте бул эшиктери дагы көрүнүшү бирден болгону менен үстүндөгү ичиндеги сапаты жана үстүндөгү покрытиялары да айырмалуу жерлери болуп калат. Азыркы учурда мына көрүп жаткан эшиктериңиз булар царговый эшиктер, дүймө эшиктер болуп калат. Жана бунун үстүндө көргөнүңүздөй бул шпонго окшогон бир жыгач түрүндөгү имитацияны берип жатат. Бул үстүндөгү негизги покрытиясы ПВХ пленка. Бирок ушул ПВХ пленканын то есть көрүнүшү бирден боло берет да, ПВХ пленка эмес, бумажный покрытие да болуп калат. Ал арзаныраак болуп калат. Мисалы бул эшиктер 4,5 сом, 5 миң сом болуп турган болсо, алар 3,5 сом, 3,800 сом ошондой болуп калат. Аны кантип билебиз дей турган болсоңуздар, өз сатуучу негизде сатуучулар айтыш керек, бумажный покрытие же болбосо ПВХ покрытие деп. Бирок өзүңүз да билиш үчүн келип мынтип кармай турган болсоңуз, колуңузга жармашы жесткирээк материал боло турган болсо, мына өзү колдо ощущение болуп калат. Ошону сезимдүү боло турган болсо, ал уже ПВХ покрытие болуп калат. Бирок бумажный покрытие боло турган болсо, кол менен кармай турган болсоңуз, как өзү кагазда А4 листте алып турган мындай звук чыга турган болсо, ошо звук сыяктуу бунда дагы ошондой звук чыгат. Анан ал ПВХ покрытиянын жакшы жери, коркпой жууп ачып иштетсеңиздер боло берет, албетте нун тряпка менен. Жана булардын преимуществосу ошол күндө жана түстөрү өзгөрүшү чем кагаз покрытияга караганда анча немерээк болот, күчтүүрөөк болуп калат. Жана бул эшиктерде немесе үстү покрытиясы экошпон дагы болот. Экошпон ПВХга караганда дагы баасы өтөрөөк болот. Эмнен эсебинен аларды уже щеткалар менен жууп артсаңыз дагы эчтеке болбойт. Экошпон жакшыраак эсептелинет. Ошондуктан бул эшиктерде 3 покрытие болуп калат. Покрытие бумажный покрытие, көрүнүшү кут ушул сыяктуу боло берет, жана ПВХ покрытие жана экошпон болуп калат. Тандашта адашпаңыздар. Азыркы кийинки видеобузда дагы ПВХ варианттарда неоклассика стилиндеги эшиктерди көрсөтөбүз. Неоклассика стилинде итальянский эмалированный краска, ПВХ покрытие жана полипропилен, эмалит покрытиялар, андан сырткары ламинат покрытиялар иштетилет, колдонулот. Мен азыр силерге мына кармап турган эшиктерибиз, булар белорусский эшиктер эсептелинет. Бул белорусский эшиктерде үстү покрытиясы полипропилен деген покрытие иштетилген. Бул оңой тил менен сүйлөй турган болсок, азыркы учурда акфалардын үстүндөгү покрытиясы менен бирдей. Бул дүйнө боюнча 10 топ 10-талык немеге кирген, покрытие кирген. Себеби Россияларда жана башка Европа өлкөлөрдө өтө көп колдоно турган покрытие эсептелинет. Буну жууп арчып, химический растворлор менен да жуусаңыздар да болот. Жана бул эшиктерде химический раствор колдоно турган азелит жана ошого окшогон кислотный растворлор боло турган болсо мүмкүн эмес. Ошондуктан бул эшиктерди ванна санузелдерге койсоңуздар болот. Так как бул эшиктердин покрытиясы, полипропилен покрытиясы күндө өзгөрүшү, сууга чыдамдуулугу жана нунга чыдамдуулугу өтө жакшы жана анча бул күчтүүрөөк эсептелинет ПВХга караганда. Жана ПВХ кармаганыңызда дагы эмалиге окшоп ощупке жумшаараак болуп калат бул эшиктер. Эми оюлуп темир менен чийсе дагы чийилип калышы мүмкүн, ордуна калып кетет, бирок чийилбейт. Эми өзүгө жараша минустары дагы болуп калат, бирок резкий снижение температуры жана резкий повышение температурада бул покрытиянын өзүнө да зыян тийип калышы мүмкүн, эшикке зыян тийбейт. Ошондуктан ПВХ покрытие дагы ошондой. Келсеңиз, ПВХ покрытиянын айырмасын көрсөтүп коеюн. Мына жакыныраак ала турган болсо, көрдүңүздөр теп-тегиз эмаль сыяктуу болот. Эми ПВХ покрытие кере турган болсок, жакыныраак алып коесузбу? Мына шарген деп коет. Баягы оңкур чоңкур деп коет го биздин оңой тил менен. Ошондой имитацияны берет. Бирок бул ПВХ покрытие. Бул дагы Россияда эң көп колдоно турган покрытиялар бирден эсептелинет. Жана булар дагы влагостойкий, түстөрү да ар кандай түстөрү бар. Коробка наличниктер деп өзүнүкү болуп, и андан сырткары бул ПВХ покрытиялардын жакшы жери ошол баасы, чем мисалы бул именно ушу эшиктин эмалированный варианты 10 миң сом боло турган болсо, ПВХ покрытиясы 2-3 миң сомго арзаныраак болот. Эмаль менен ПВХ покрытиянын ортосунда акчасында эле айырмасы бар, кызматы бирдей. Адамдар бизде буну обой сыяктуу деп кабыл алган, бирок обой эмес, урматтуу достор, ошону адаштырбагыла. Бумажный покрытие эмес, бул чисто ПВХ, бул чоң градус менен прессовать этип жармаштырылат. Жана бунун сейилип кетиши өтө эле кыйын.
туура колдоно турган болсоңуз, албетте установкасы туура боло турган болсо. Ошондуктан бул ПВХ покрытие жаман эмес, алып колдонсоңуздар болот. Булар дагы нымноты менен жөн эле терапевтикалар менен артып койсоңуз анча узак кызмат кылып берет. Жана эмалитти көрсөтөйүн десек, бизде эмалит жок, бирок эмалит эмаль менен бирден эле кызмат кылат. Ал дагы азыркы учурда нанотехнологиядагы болгон жаңы покрытиялардан жана Россияларда өнүгүп келип аткан покрытиялардан бири эсептелет. Силерге эмалирдин полипропилен жана ПВХ покрытияларды коркпой сунуштайм, себеби бул эшиктерди биз өзүбүз ушул иштеп келген кезибизде практикалардан өткөргөнбүз, жандырып көргөнбүз, сүүгө неме кылганбыз, жана кир колдор менен кармап, влажный салфеткалар менен артып чыгарганбыз. Видеолорубуз дагы бар, фломастерлер менен жазып туруп өчүргөндөрүбүз Instagram баракчабызга кирип туруп көрсөңүздөр болот. Бул эшиктерде арзан варианттары дагы болот. Ошондуктан покрытиясы калың жуккалыгы дагы бар. Ошондуктан баасы дагы өзгөрүп кетип калышы мүмкүн. Ошол менен айырмалуу болуп калат. Базарда алданып калбаштык үчүн жана өзүңүзгө туура келе турган эшик тандаш үчүн биз силерге туура сунуштар берип атабыз. Суроолоруңуз болсо жооп беребиз. Биздин Кыргызстан базарыбызда мурунку жылдары бизде ламинат покрытиядагы эшиктер өтө көбөйүп кеткен, азыр дагы бар. Ошондуктан аларды баасы анча эле арзан, 2000 сом, 3000 сомдон башталат. Бирок ал покрытие боюнча да кичине маалымат берип өтүп кетели. Бул ламинат покрытие ДСП ламинат менен бирден. ДСП ламинаттын үстүндөгү покрытие кандай боло турган болсо, бумажный покрытие стружканы алып туруп прессовать этип, жыгач көрүнүшкө алып келет. Мына сыяктуу, мына куту ушул покрытиядагы сыяктуу көрсөтүп турат. Бирок бул ПВХ болуп калат. Бирок мына кармай турган болсоңуз бирден, бирок баасы анча эле арзан болуп калат. Ошондой көрүнүштө болот. Анын плюсу только арзан болот. Минус боло турган болсо, чыдамдуулугу, кызматы, өмүрү кыска, кызматы жакшы эмес, жана кир кол менен кармап кое турган болсо орну калып кетет, жана аларды жууп арчып болбойт. Жууп арчып неме кыла турган болсоңуз, шишип кетип калат. Ошондуктан алардын баасы арзаныраак болуп калат. Базарда ошондой покрытияларды өтө көп, тандоодо адашып калбаңыз. Азыркы учурда бизде эң популярный болуп жаткан покрытиялардан бири бул албетте итальянский эмалированный краска, крашеный деп коюшат, краска деп элде айтышат. Итальянский эмалированный красканын плюстары буларды кийинчерээк ремонт кыла турган болсоңуз, жапжаңыдай дагы кайра ремонт кезинде үстү покрытиясыны краскалап койсоңуз, башка эмальге алыштырсаңыз болот. Бул өтө эле оңой. 15 жыл, 20 жылдан кийин эшиктерди жаңы алышка туура келбейт, ремонтту жаңылап аткан кезиңизде. Андан сырткары буларды жууп арчадай боло берет. ПВХ сыяктуу түсү өзгөрбөйт күндө. Албетте бул ички эшиктер күн түшүдө кыйын, бирок түздөн түз түшө турган жерлер болуп калат. Ал кезинде пардаларды жаап, неме кылышты сунуштап калабыз. Жана бул эшиктерди жакшы жери ным кармашка өтө эле чыдамдуу. Бул эшиктерди ванна туалетке дагы койсоңуздар болот. Бул эшиктерди ошол балдар кир кол менен кармап койсо дагы ачып койсоңуз болот. Албетте ПВХ покрытиянын дагы жана эмаль покрытиянын дагы, шпон покрытиянын дагы өзүгө жараша минустар болуп калат. Ал дагы резкий снижение температуры или резкий повышение температуры, үйдүн комнатанын ичкери жагы ысык, коридор жагы суук болуп кала турган болсо, краскага зыян тийет, эшикке зыян тийбейт. Ошону жакшы түшүнүп алгыла, сураныч. Себеби эшикке зыян тийип калышы мүмкүн деп неме болуп калат. Бирок ал учурда албетте буларды ремонт кылса болот. ПВХнын дагы ремонт кылса болот. Анын дагы видеолоруну коюп өтүп көрсөтөбүз. Буюрса бизде күзөтүштө уланткыла. Бул эшиктерди жана азыркы учурда өтө көп сатылып атат. Ошон үчүн жана покрытияларды сүйлөп атам. Покрытиялар өтө эле неме болуп калган. Бирок буларды дагы арзан варианттары бар. Кандай деп турган болсо, азыр российский эмалированный эшиктер, российский эмалированный краскалар бар. Ошондуктан совместный деп сатышат, же болсо азыр турецкий Genç фирмасыныкы дагы иштелип колдонуп атат местный эшиктерде, и жана көрүнүшү биринен, сапаты эки түрдө боло берет. Аны сатуучу балдар өздөрү айтпаса, аны аныкташты бир жолу жок. Себеби эмалированный эшиктер ошуп кармаганда бирден көрүнө берет. Эми силерге биз көрсөтө турган болсок, бул бир заводубуздун примери. Азыркы заводдо эки заводубуз бар. Дверия бул премиум класстагы, жана башка город Ковровдон келе турган бир немебиз бар, заводубуз бар. Ал жерде грунтовкасы менен 3 слой эсептелет. Бул да 5 слой. Биринчи эмальдан, изолятордон өтүлөт. Ал дегени мындай теп-тегиз кылып шлифовка кылынат. Андан сырткары үстүнө грунтовка берилет. Дагы экинчи слой грунтовка берилет. Үчүнчүсү эмаль берилип, и жана лак берилет. Өзү мына жерде полностью жазылган. Бул итальянский эмалированный краска менен колдонгон несемден сапаты өтө башкача. Мындай келип кармай турган болсоңуз дагы өтө
мындай сезимдүү жана сапаттагы билинип калат. Ошондуктан базарда тандап жатканыңызда албетте краскасын дагы сурап койгула. Эми силерге ошондой жакшы сунуш жана ишеничтүү тандоо керек боло турган болсо, биздин домубузга кайрылгыла жана бизге келгиле, биз силерге толук маалымат берип жана эшик тандашка жардам беребиз. Рахмат.